Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы трансформатор. Бүгүнкү сабакта трансформатордун арналышы, трансформатордун түрлөрүн, трансформатордун түзүлүшүн жана иштөө принциби жөнүндө үйрөнөсүңөр. Алгач электр өлчөөчү приборлорду эске салып алсак. Суроолорго жооп издейбиз. Өлчөө деп эмнени айтабыз? Өлчөө канчага бөлүнөт? Кандай өлчөөчү каражаттарды билесиңер? Жообун дептериңерге жазгыла. Өлчөө деп ченерүүчү физикалык чоңдукту, ошол эле чоңдуктун бирдик катары алынган мааниси менен салыштыруу процесси өлчөө деп аталат. Өлчөө экиге бөлүнөт: тике өлчөө, кыйыр өлчөө. Тике өлчөө физикалык чоңдуктун мааниси түздөн түз прибордун көрсөтүүсү менен аныкталат. Ал эми кыйыр өлчөө изделүүчү чоңдуктун мааниси менен тике өлчөө аркылуу алынган башка чоңдуктардын маанилеринин ортосундагы көз карандылыкты табуу жолу менен изделүүчү чоңдуктун маанилерин аныкталат. Кандай өлчөөчү каражаттарды билесиңер? Термометр, медициналык термометр, электрондук термометр, амперметр, вольтметр, сан өлчөөчү вольтметр. Жоопторун өзүңөрдүн жообуңар менен салыштыргыла. Трансформатор деп белгилүү бир чыңалуудагы өзгөрмө токту башка чыңалуудагы өзгөрмө токко өзгөртүүчү электр техникалык түзүлүш трансформатор деп аталат. Трансформатордун түрлөрү: 3 фазалуу трансформатор, бир фазалуу трансформатор, темир жол трансформатор, маалыматка көңүл бурабыз. Трансформаторлор өзгөрмөлүү токту бир чыңалуу менен кабыл алып, башка чыңалуу менен бере алат. Ошентип алар узак убакытка электр энергиясын жеткирүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн кызмат кылат. Бул видеодо биз 3 фазалуу трансформатордун иштөө принциби жана түзүлүшүн карап чыгабыз. Трансформатор негизги иштөө принциби электромагниттик индукцияга негизделген. Бул принцип боюнча контур менен байланышкан өзгөрмөлүү магниттик талаа контурга электр кыймылдаткыч күчүн, башкача айтканда НДСти пайда кылат. Мындай өзгөрмөлүү магниттик талааны катушканы жана өзгөрмөлүү НДС системасынын жардамы аркылуу пайда кылса болот. Өткөргүч аркылуу ток өткөндө магниттик талаа пайда болот. Катушка аркылуу пайда болгон магниттик талаа сүрөттө кандай көргөзүлсө, ошондой болот. Бирок өзгөрмөлүү ток термелүү касиетине ээ болгондугу үчүн катушканын да магниттик талаасы термелет.
Бул магниттик агым экинчи амотка жана магнитопроводдун жардамы менен эффективдүүлүгү бириге алат. Ал эми квадраттык диск болсо ферромагниттик материалдан жасалган. Өзгөрмөлүү магниттик талаа экинчи амоткада электр кыймылдаткыч күчүн пайда кылат. Электромагниттик индукциянын жардамы менен оромдор ирээттүү жайланышканы үчүн оромдордун суммалык эндиеси ар бир өзүнчө оромдун эндиесинин суммасына барабар. Биринчи жана экинчи оромдор аркылуу бирдей магниттик оромдор агым өткөндүгү үчүн биринчи менен экинчи оромдордун электр кыймылдаткыч күчү бирдей болот. Биринчи оромдун электр кыймылдаткыч күчү чыгыштагы чыңалууга түз пропорциялаш формулада көргөзүлгөндөй. Жыйынтыгында экинчи амоткада пайда болгон электр кыймылдаткыч күчү сүрөттө көргөзүлгөндөй туюнтулат. Бул формула боюнча оромдордун санын азайтуу менен чыңалууну азайтсак болот. Бирок биринчи орунга салыштырмалуу жана тескерисинче оромдордун санын көбөйтүү менен чыңалууну жогорулатсак болот. Бирок энергиянын сакталуу закону боюнча биринчи жана экинчи топтор жогоркуларга баш ийүүсү зарыл. 3 фазалуу трансформатордо 3 окшош бир фазалуу трансформаторлор колдонулат. Бирок бир аз оромдордун орнотулуусунан айырмаланган. Бул учурда биринчи жана экинчи оромдор бири-бирине концентрациялык сыяктуу орнотулган. 3 фазалуу трансформатордо ушундай оромдордон 3 колдонулат. Жогорку кубаттуулуктагы трансформаторлор диск түрүндө өзгөчө оромдор колдонулат жана өз-өзүнчө болгон оромдор сырткы жана ички туташтыргычтар аркылуу өз ара байланышкан. Аз чыңалуудагы оромдор 3 бурчтук схемасында байланышат. Ошол эле убакытта жогорку чыңалуудагы оромдор жылдыз схемасында байланышат. Ошонун себебинен сызыктуу чыңалуу кошумча тамыр асты 3кө көбөйтүлөт. 3 фазалуу трансформатордо 4 чыгыш жасап алсак болот. 3 фаза, 1 нейтралдуу. Электр энергияны чыгарып кетүү үчүн жогорку вольттогу изоляцияланган чыгыштар керек болот. Трансформатордун магнитопроводу изоляцияланган ичке темир пластиналардан жасалган. Мындай темир пластиналар жогоруда көргөзүлгөндөй биригишет. 3 фазалуу стержендарды алуу үчүн бул пластиналардын негизги максаты фукато пайда кылуу менен электр энергиясын жоготуу, азайтуу болуп эсептелет. Төмөнкү чыңалуудагы оромдор негизинен магнитопроводко максималдуу түрдө жакын жайгаштырылат. Энергияны биринчи оромду, экинчи оромду берүүдө көп түрдүү энергия жоготуулар болот. Жоголгон энергиялар жылуулук түрүндө тарап кетет. Ошон үчүн трансформаторлор муздаткыч май менен толтурулат. Трансформатордун ысып кетпөөсү үчүн ички энергияны сыртка чыгаруу менен муздаткыч май жылуулукту таратып салат. Трансформатордун ичиндеги майдын көлөмү майдын канчалык деңгээлинде жылуулукту сиңиргенине карап чоңойот. Бул майдын көлөмүн чоңоюу менен проблемасын трансформатордун үстүндөгү бактын жардамы менен чечилет. Көнүгүүгө көңүл бурабыз. Алыс аралыкка аз коромжу менен энергия берүү бул өтө татаал маселе. Мындагы U1 жана U2 биринчи жана экинчи оромдогу чыңалуу. Эгер экинчи катушкадагы оромдордун саны биринчиге караганда көп болсо, анда трансформатор жогорулатуучу деп аталат. Анткени экинчи оромдо биринчиге караганда чыңалуу жогору болот.
эгер экинчи катушкадагы оромдордун саны биринчиге караганда аз болсо, анда трансформатор төмөндөтүүчү деп аталат. Мына биринчи катушканын оромдорунун санынын экинчи катушканын оромдорунун санына болгон катышын трансформатор, башкача айтканда трансформациялоо коэффициенти деп аталат экен. Мында биз К тамгасы аркылуу белгилейбиз. Эми N1 бөлүнгөн N2 барабар бул К. К эгер бирден чоң болсо, анда трансформатор төмөндөтүүчү, ал эми К бирден кичине болсо, жогорулатуучу болот. Эми ушуга мисал иштейбиз. Төмөндөтүүчү трансформатордун биринчи түрмөгү чыңалуусу 220 вольт болгон өзгөрмөлүү токтун булагына туташтырылган. Экинчи түрмөгүнүн кыскычтарындагы чыңалуу 40 вольт, анын каршылыгы 4 Ом. Андагы ток күчү 1 ампер. Трансформациялык коэффициентин тапкыла. Бизге эмнелер берилди? Биринчи түрмөктөгү чыңалуусу 220 вольт экен. Ал эми экинчи түрмөктө кыскычтардын чыңалуусу 40 вольт, каршылык болсо 4 Ом, андагы ток күчү 1 ампер. Биз коэффициентти табабыз. Биз эми кайсы формула менен чыгарабыз? U1 бөлүнгөн U2 барабар К формуласын пайдаланабыз. Мында U1 биринчи түрмөктөгү чыңалуу, экинчи U2 экинчи түрмөктөгү чыңалуу барабар Кга. Эми биз U2-ни таап алабыз. U2 штрих барабар бул 40 вольтко. Кошобуз 1 ампер, көбөйтөбүз 4 Омго. Барабар 44 вольт болду. Эми формуланын ордуна коебуз. К барабар 220 вольт бөлүнгөн 44 вольт барабар 5. Жообу 5 болду. Трансформациялоо коэффициенти эмнеге барабар? Асы К барабар N1 көбөйтүлгөн N2га. Бсы К барабар U1 көбөйтүлгөн U2га. Всы К барабар N1 бөлүнгөн N2га. Гсы К барабар N1 бөлүнгөн U2 көбөйтүлгөн I1. Балдар, кайсыл жооп туура? Албетте, В жообу туура. К барабар N1 бөлүнгөн N2. Үйгө тапшырма, трансформатор жөнүндө маалыматты карап чыккыла. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла балдар.